8 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Боршайком мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошованы депутат катары каттаган жок. 8-округтан Жанар Акаев, Улан Примов жана Нуржамал Төрөбекова жеңүүчү деп бекитилди. Алдын ала жыйынтык боюнча округтан гендердик квота боюнча алдыга чыкты делген Жылдызкан Жолдошованын арызы канааттандырылган жок. Бул 8-округдагы чыр жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо алдын ала жыйынтыкка ылайык гендердик квота боюнча озуп чыккан экс-депутат Жылдызкан Жолдошованын добуштары жокко чыгарылгандан кийин башталган. Аймактык комиссия интернетке тараган чуулгандуу видеодон улам эки тилкенин жыйынтыгын жокко чыгарган. Жылдызкан Жолдошова соц тармактары аркылуу коомчулукка, өлкө жетекчилигине кайрылып, соц тармакка тараган видео Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда тартылганын айтып, калыс бериштирүүнү суранган. 52-49 шайлоо участкасында бул менин туулган жерим, эң көп добуш алдым 538. Бирок менин оппоненттеримби же кайсы бир күчтөрбү азырынча түшүнүксүз. Ак Суу районунда, Ысык Көлдө 27-округда баягы подкуп болуп атат, машинанын ичинде бүт 5000 сомдуктарды таратылып аткан видеону шайлоо бүткөндөн кийин кимдир бирөө 52-49га Ысык Көлдөн Ошко алып келип туруп, Карасууга менин ошол тууруп өскөн кыргыз чеке чаптап коет. Жалган видеону бүт массалык каражаттар аркылуу таратышат. Андан соң Ошо УДС бул ишти карайт дагы эч кандай мыйзам бузуу болбогонун, ошондой эле бул видео 52-49 шайлоо участкасында болбогонун баарын тастыктап, токтом жазып, 8 биздин округтун окружная комиссия деп коет. Ошого жөнөтсө, окружная комиссия азыр ошол 52-49 шайлоо участкасынын жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алды. Башкача айтканда, урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн кимдир бирөөнүн башка жакта болгон подкуп видеосу аркылуу мен азыр чабылып кетишим керек да. Анткени эгерде 538 добушум меники азыр чабылып кетсе, анда албетте аттагы киши сөзсүз өтөт. Өзүңөргө белгилүү, менин артымда турган киши азыркы Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Шайназаров Тынчтыкбектин карындашы. Эмне үчүн мындай жыйынтык чыгарып атат, окружной комиссия түшүнүксүз. Ошондой эле Жолдошова добуштун саны боюнча өзүнүн кийинки катарда турган Нуржамал Төрөбекова депутат болушу ыктымал экенин айтып, Төрөбекова БШКнын төрагасы Тынчтык Шайназаровдун жээни экенин баса белгилеген. Өз кезегинде Тынчтык Шайназаров экс-депутаттын сынына жооп берип, Мада айылындагылардын баары тууган экенин айткан. Мен мадылык болом. Мадылыктар бар эле менин тууганым болот, алыскы тууган. Эгерде ата жагынан карап көрсөк, бир 7-8 ата менен барып кошулабыз. Жылдыз айтпайынан деле менин эжем болот, тууганым болот. Эгерде мондай бир тактап келсек, бир 7-8 9 атадан кошулабыз. Аларда Жылдыз Жолдошованын тарапташтары кыргыз чек айылына топтолуп, шайлоо комиссиясынын чечимин каралоо деп айтышкан. Жолдошова болсо Шайназаровго кайрадан Facebook аркылуу жооп берип, БШК төрагасын калпайтты деп айыптаган. Тынчтык мырза, мени алдасаңыз да элди эч качан алдабаңыз. 8-9 атадан эмес, Нуржамал Төрөбекова менен 2 атадан эле биригип жатасыңар. Мына Тынчтык мырза, сиздер кандай тууган экениңерди далилдеп бердим деп жазган Жолдошова. Бүгүн 8 декабрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун айланасындагы курулуштарды текшерди. Буга соц тармактагы дооматтар себеп болгону айтылды. Жолго чыгып кеткен курулмаларды тезинен бузуп, шаардагы транспорттук кыймылга маанилүү болгон жол тилкесин тез арада ачып, элге ыңгайлуу шарт түзүп берүү боюнча Курулуш министрлигине, шаар мэрине жана тиешелүү тараптарга тапшырмалар берилди. Өз кезегинде курулуш компаниясынын жетекчилиги жолду калыбына келтирүү, инфраструктуралык абалды жөнгө салуу боюнча милдеттемелерди алып, тез аранын ичинде аткаруу тууралуу убада берди деп жазылат атайын кызмат тараткан маалыматта. Мэр айтып атат, министр строительства айтып атат, бул жер 2 этаж болуш керек эле. Туурабы? Мына, сиз 3 этажды ар түрдүү предлог менен кошуп алыптырсыз. Туурабы? Туура. Мен бул экөөнү ишенейм, кимге ишенейм? Мен азыр кагазды караган жокмун, булар сөздөн ишенип атам да. Сиз кандай чечим кабыл алсаңыз? Жок, мен чечим кабыл албаймын. Причем тут мен чечим муну керектүү мамлекеттик органдар чечим кабыл алыш керек. Бул жерде мына министр строительства турат,
мэр города турат, сиз негизги инвестор турасыз. Үчөө чечим кабыл алышыңар керек. Причем тут я? Кабыл алынган чечимди, кабыл алынган проектти зачем өзгөртөсүң? Эки этаж дедим, эки этаж кылгыла. Уктуңузбу? Все, сносите третий этаж. Дальше где? Бишкектин мурдагы мэри Нариман Тулеевке таандык Ташболот холдинг ишканасы аталган жерди мэриядан 49 жылга ижарага алганы белгилүү болгон. Тулеев жол 1 декабрдан тартып ачылат дегени менен бүгүнкү күнгө чейин жабык турат. Соц тармактардын колдонуучулары Чүй проспектисиндеги тилке ичкерип кеткенине, жашыл зонанын ордуна 3 кабаттуу имарат курулганын кескин сынгалышкан. Тулеев дооматтарды четке кагып, жакпаса бузуп кайра куруп берем. Бул жер Бишкектин Монте-Карлосы болот деп айтканы бар. 5 декабрда Баткенде айдоочу жөө жүргүнчүнү коюп кеткен. Андан соң сөөктү унаасына жүктөп, окуя болгон жерден качып кеткен. Маркумдун сөөгү эртеси күнү табылган. Бул тууралуу облустук жол кайгыл кызматы маалымат тараткан. Ага ылайык жабырлануучу 46 жаштагы жергиликтүү тургун болуп чыккан. Учурда шектүү кармалып, тергөө башталды.